ал бала келип курулуш курчу болсо бар жогу тосук болуп калат бакча. Жалал Абадтагы номер 4 алтын балалык бала бакчасынын алдында жаңы курулуштар салына баштады. Анткени бакчанын короосунан сырткаркы жер аянттары Ал Тургай Далушул дарбазасынын алдыдагы жеке менчикке берилип кеткени кабарланууда. Бакчанын кирип чыгуучу жолу жеке менчикте турганын мекеменин жетекчиси 1 ай мурда билгенин айтты. Анан ушул ноябрь айынын 25-леринде бир жигит келип кайрылды. Мен ушул жерди, могул жерди деди, аты жөнүн сурасам айтпады. Мунун бардыгы меники, мен сатып алганмын. Мен келип курулушту баштаймын. Силер биз кантебиз, каерден эметебиз, биз кирди чыкты керек да бизге десем, силер тиги чекедеги баягы мусор турчу кампалардын жана ошол жерден кирип чыгасыңар, мен билбейм, менин жерим деп калды. Саат 4 чамасында келген болчу, ата-энелер да ушул жерден кирип чыгып аткандан эмне кылабыз, кайрылыш керек, кантебиз тиги бу деп калышты. Ата-энелер чогулушун өткөрөлү, тияк бияка кайрылбагыла, өзүбүздүн мээрибиз бар, чечип берип жакшынакай кылып бул маселени дедик. Бул окуядан 2 күн өтүп, ата-энелер жергиликтүү бийликке кат жазып, ага 105 киши кол койгондугун бакча жетекчиси билдирди. Ал катка мэриядан жооп келип, маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болгон. Урмат Таштанова эгер дарбазанын алдына курулуш түшсө, имараттын айланасы жабылып калаарынан тынчсызданууда. Бакчанын айланасы бүт эл жашаган үйлөр менен дубалдар менен пескоблоктор менен тосулган да шамал кирбейт. Азыркы күндө эрте күн батат да күн деле тийбей калып атат могул зданиеден мисалы үчүн. Анан келип туруп бул жер алган ээси өзү каалагандай курулуш куруп, бул да 2 этаждуу балким здание куруп салса, могул жер деген тосук бакча болуп калат го. Андай бакча болбосо керек менимче. Бар жогу туюк тосулган бакча болбосо керек. Анан дагы бир жолу бул жер пожар, өрт коопсуздугуна керектелүүчү жолда кирип чыгып туруш керек. Анан бул жерден тамак аш балдарга келген продуктлар да кирип чыгат. Бала бакчанын алдындагы курулуштар боюнча шаардык билим берүү бөлүмү дагы буга чейин мэрияга кайрылган. Султан Ибраимов көчөсүнүн боюндагы, тактап айтканда, бакчанын алдындагы курулуштар мыйзамдуу экени кабарланган. Алар мыйзамдуу берилгендиги үчүн биз эч нерсе кыла алган эмеспиз. Бирок азыркы учурда ошол көйгөй болуп атат да, биз баратанын орду да берилип кеткен деп атат да. Батыш тарабы дейбизби, ал жакта мектеп бар, мектеп жайгашкан, ал эми чыгыш тарабында элдердин үйлөрү бар. Ал уже киргенге болбойт да. Мына башка ал жерге кире турган жол жок да. Эгерде ал жабылып калса, бала бакчага киргенге мүмкүнчүлүк болбой калат да. Шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жер тилке бала бакча салына электе жеке колго өткөнүн айтты. Ал эки тараптын мамлекеттик каттоодон өткөнүн тастыктаган документтерин көргөзүп, бул маселени чечүү аракеттери көрүлүп жатканын белгиледи. 42 чарчы метр жер бөлүкчөсү ушу 2009-жылы Жалал Абад шаар мэриясынын 2009-жылдагы 531 сандуу токтому менен Г-Адишев аттуу жаранга аукциондун шарты менен сатылган экен 2009-жылы. Ал садик болсо 2013-жылдан тартып 21-орто мектептин жер бөлүкчөсү 2-1-дикке бөлүнүп, анан садик куруу иш аракети жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде садиктин кирүүчү жолу ошол жеке менчик ушу 42 чарчы метр жер тилкесине туура келип калган азыркы учурда. Аталган маселе Жалал Абад шаардык кеңешинин сессиясында дагы көтөрүлгөн. Шаар башчысы ар бир курулушту текшерип чыгууну тапшырган. Ошо бала бакчанын боюндагы, дарбазанын сыртындагы бүт немени мыйзамсыз курулуштарды бузгачы. Номер 4 алтын балалык бала бакчасында бүгүнкү күндө 130 бала тарбияланат. Мекеменин жетекчиси бакча мындан 10 жыл мурда курулганын билдирди. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.